Эмнеге? Ошол эмнеге? 50 граммдан басып алчы. Анан жобу табылат. Кой. Gel. Рахмат. Умар. Балким. Уурлар ошол малды уурдап, айылдагы жана начар жашагандарга бөлүп берип аткан жокпу? Ой, андай болушу мүмкүн эмес. Мен сага айтпадымбы Кадыр? Биз ар бир үйдө тинткенбиз. Бирдеме байкайт элек го. Анын үстүнө бир айылда туруп алып алар. Андайга барбайт. Билиң кылат да. Кыргызда деген жакшынакай кеп бар. Уурдалган малды жебейт, Кадыр. Аның туура. Я, Кадыр. Жана бир кино бар эмес беле? Машинаны уурдап сатып. Кандай эле Кадыр? Смактуновский ойногончу. Биригиз автомобили. Во. Машинаны уурдап сатып туруп, анан тыйынын детдомго өткөзүп берчү эмес беле? Билесиңби? Детдом? Бул районда детдом барбы? Ооба, бар. Ал жерге эртең барабыз. Бүгүн болсо эс алабыз. Хорошо, завтра вы подходите к 9 утра, и мы непосредственно возвращаемся к этому вопросу. Хорошо? Только не опаздывайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, мы бы хотели вам задать пару вопросов. Спасибо, вы свободны. Проходите, садитесь. Я замначальник РОВД нашего, майор Умар Джумаканов. А это мой коллега из столицы, Кадыр Сулайманов. Так вот, зачем мы к вам пришли? Я так и знала, что это добром не кончится. Я хотела сообщить в милицию, я хотела обратиться к вам. Но дети, их чем-то кормить-то надо. Да вы не беспокойтесь. Мы вам ничего плохого не желаем. Лучше расскажите, о чем вы хотели сообщить милицию? Понимаете, у нас несколько дней не было света. Электрик в отпуске. Сама я ничего в электричестве не понимаю. Ходила в РЭС. Там только обещают. Завтра. 3 дня холодильник не работает. Света нет, продукты портятся. Обращалась за помощью. Никто конкретно ничем помочь не может. Все только обещают. Не знала, что уже делать. Уже ночами спать перестала. Чем-то детей кормить нужно. А тут утром прихожу к 7 утра, как обычно. Дворик прибегает ко мне, глаза на лбу. Пойдемте, я вам что-то покажу. Ну, пошли к нему в каморку. Смотрю, мясо целого бычка в 4 целлофановых мешках стоит. Я говорю, откуда ты взял? Он говорит, да сам не знаю, пришел, а мешки уже стоят у двери с самого утра. Ну, в общем, я хотела сразу вам заявить, а потом подумала, может, кто-то хотел помочь нам, да захотел остаться неизвестным. Да и потом, мясо-то нам нужно, детей-то кормить нечем. А что, мясо ворованное, да? Да мы сами точно не знаем, но это не должно вас беспокоить.
Кормите своих детей. Светлана Ивановна, Светлана Ивановна, до этого ничего странного не происходило? да нет, все как всегда. Ничего необычного. Ну тогда, Светлана Ивановна, если что не вспомните, сообщите нам, пожалуйста. Хорошо? Хорошо. Ладно тогда, до свидания. До свидания. Мгм. Всего доброго. Умар, А, окуя чечиле баштады окшойт. Бул сенин районуңда балдар үйүнөн башка дагы эмне мекеме бар? райондук оорукана жана туп диспансер бар. Кеттик анда. Кана, башынан талдап көрөлчү. Алгач этти борбордук ооруканага алып келишкен. Андан кийин этти туп диспансерге алып барган. Мгм, мгм. Башкы врачтын айтканына караганда 150-200 килограмм чамасында болчу. Туурабы? Мгм. Бул бир уйдун эти болуп атпайбы? Андан туп-туура бир жумадан кийин балдар үйүнө дагы ошончо эт таштап кеткен. Окуялар бири-бирине абдан окшош. Түн ичинде эч кимге билгизбей таштап кетишет. Эмне менен кантип алып кетет болду экен? Эмне менен алып кетмек эле? Машина менен алып кетет дем. Жөө алып кетмек беле. Баса, ошол айылда машинеси барлар көп элеби? Такма так билбейм, бирок машинеси барлар көп эле. Мен райондук автоинспекцияны тактап келбеймби? Талан сен ошончу. Бул айылдарчы райондон канча алыс? Эми Боо айыл турбайбы? Кара Булуң деген айыл. Мулукөнүн ортосу 1,5 километр аралыгында. А Боо 9 булак деген айыл Булөкөнүн ортосу эле 1,5-2 километрге чукул. Кадыр. Кой тур. Биздин айылдан Тейтоонун этегинде Капчагайдын арасында. Бир 7 километр чукулдугунда. Карылардын жана майыптардын республикалык үй жайгашканда, Союз кезиндеги. Ошого барып көрбөйлүбү? Жолдош полковник, Ууру ошол айылда экенине менин күмөнүм жок. Ал өтө акылдуу, сак. Ана жалгыз иштейт. Бул ууруну кылмыш үстүндө кармабасак, кийин кайра кылмышты мойнуна коюу кыйын болуп калат. Кылмыш үстүндө кандай кармайбыз? Пландарың барбы? Бар. Мен баарын тактап чыктым, жолдош полковник. Жана мал уурдаткандардын баары закон менен анча дос эмес. Мындайча айтканда, алдым жуттум адамдар. Мисалы, бирөө ошол айылдан бөтөлкөлөр чогултат экен, шаарга өткөргөн киши болуп, самбап аларактарды сатат экен. Бул биринчиси. Экинчиси болсо, жанагы жыл бою өзүнүн маңдай термен тапкан мөмө жемиштерин арзан сатып алат экен. Алма-салмаларды. Арзан сатып алып анан алып кетет экен, дагы кээ бирөөнүн акчасын алдап бербей да коет экен. Эми дагы эле ошол сыяктуу окуялардын баары. Жанагы ошол адамдардын баарын тизмесин РОВДга берип койдум. Азыр жанагы начальник РОВД өзү үстүнөн карап атат, следствие болуп атат. Кептин баары жанагы биздин Робин Гудта болуп атпайбы? Ал өтө кандай десем, кылдаттык менен иштеген. Аны кармаш үчүн биздин бир кызматкерди ошол айылга алып барып жашатыш керек. Ошондон майнап чыгабы? Эми чыгат го деп ойлойм, жолдош полковник. Биздин жанагы кызматкер ал жерге жөн эле барбаш керек. Майыптын ролун ойноп барыш керек. Дүлөй, дудук, кандай десем, аны алсыз, бечара болуп, сокур болуп, иши кылып адамдын көңүлүн ооруткандай бирөө болуп барыш керек. Анан жана көчөдөн нан сурап, бирөөдөн таяк жеп, жеңирээк жумуш болуп калса ага жалданып иштеп, ошентип айылдын ичинде жүрө берсе, жана биздин Робин Гуд
ага сөзсүз көңүл бурат. Биз андай таланттуу кызматкерди кайдан табабыз? Же профессионал артист чакыралыбы? Жок, жолдош полковник, андай болбойт. Аяка деген биздин профессионал опер керек. Мисалы, кандай десем, аны барып кылмыш үстүндө кармаган кезде ал кол кайрышы мүмкүн, кол көтөрүшү мүмкүн. Ал анткени билет да кармалгандан кийин бир топ жылга кетерин. Ал эч нерсени карабайт. Анда сенин чектеген бирөөң бар го дейм. Ким ал? Бар жолдош полковник. Бул капитан Мамытов. Капитан Мамытов. Ал мурун майыр эмес беле. Анан жанагы жоруктарынан кийин капитанга түшкөн да. Жолдош полковник, мындай болуп атпайбы? Эми турмушта өйдө эле боло берет эмеспи? Анан ал баягы тойго барганда кичине ичкен экен. Мушташ чыгып кетиптир. Анан жана опер группа келгенде кичине кол кайрып коюптур да. Бирок өзү мыкты опер, чын. Жанагы артисттик жөндөмчүлүгү дагы. Эми сиз билесиз да, жанагы жылда эле жаңы жылда аяз ата болуп атпайбы? Сен эми ошол адамга толук ишенесиңби? Ишенем, жолдош полковник. Толук ишенем. Капитан Мамытовду мага тезирээк тапкылачы. Эмне окуйсуң? Анан утурбайсыңбы? Келе анан кийинчи. Я! Капитан Мамытов, полковник чакырып атат. Жакшы келет. Калай айт. Артисе? Жаман артист. Жолдош полковник. Капитан Мамытов. Мамытов. Отурчу. Капитан. Мына ол кебетеңди бир аз оңдоп алчы. Мамытов. Азыр сага абдан маанилүү тапшырма берилген турат. Эгерде сен ошону так аткара турган болсоң, анда мен сага званияңды кайтарып берем. Бул менин офицердик сөзүм. Кандай тапшырма? Кычан баштайын? Сулайманов, мына бу иштин чоо-жайы Мамытовго түшүндүрүп, анан тезирээк план түзгүлө да тезинен киришкиле. Канчалык тез болсо ошончолук жакшы болот. Батыраак бүтүрүш керек, түшүнүп атасыңарбы? Болгону болгондо мага билдирип турасыңар. Түшүндүңөрбү? Түшүндүк. Жөнөкүлө. Рахмат Кадыр. Мага эң сонун жумуш тапкан турбайсыңбы? Бокем, таарынбачы. Сенден башка эч ким окшошпой атпайбы? Келе согобу? Ошону айткың келип атат да? Жок, Боке кеп анда эмес. Ал жерде профессионалдуулук, анан артистизм керек болуп атпайбы? Түшүнчү эми? Боке. Түшүндүм. Мен ал жакка думана болуп, көрүнгөндөн кайры сурап, көрүнгөндүн отунун жарып, чөбүн чаап, анан аласыз келгенсип дудук болуп, дүлөй болуп. Агакта жашайм. Эми гостиницада жашабайсың дей. Көрүнгөн жерде жашайсың. Бул канчага чейин созулат? Ал мага көңүл бурбай койсочу. Мен эмне? Өмүр бою бомуш болуп жүрө беремби? Жок, Боке. Сен мага ишенчи. Ал сени өзү таап алат.
Кичине чыдачы. Ишенчи мага. Боке. Сени менен кандай байланышка чыгам? Мындай да, Боке. Сенин ким экениңди участковыйдан башка эч ким билбеш керек. Түшүндүңбү? Участковыйдын аты Каске. Могу сот каналындагы күнүгө түнкүсүн мага звонить этип турасың. Жоголбогондой бир жерге катып алсаң, а батарейкасын болсо ти Каске өзү зарядтап берип турат. Эртең менен саат 9-да жана дудуктардын мугалими келет. Эң негизги сөздөрдү үйрөнүп алсаң, нан жейм, тамак ичким келип атат, акча берчи, суу ичем деген сөздөрдү үйрөнүп алчы. Анан баса алдыгы сакалыңды алба. Кийимди өзүм тагып берем сага. Анан баса алдыгының эмеңи алып салчы, шакегиңди. Ошол. 2 күндөн кийин сени өзүм жеткирем аяка. Түшүндүңбү? Эми эртеңкиге чейин. Чого, іч. Мен аларды мен. Өлтүрем аларды. Ичи чого жармаңды. Байкушмай. Ата барбы? Жоқ болгонбу? Өлгөнбү?
Hey. Ne bunu cevap? Cevap. Келе, ушул жерден сүрүшүлө. Эрмек кайда жүрөт? Келет азыр. Эй, жоңгойчу аны эмне кыласың? Ал баары укпайт. Келдиңби? Баягы сүйлөшкөн бойдон бүгүн кечки саат 12-де ушул жактан жолго аласың. Уктаңарбы? Машина даярбы? Машина даяр, коркпойлу кой. Анда эмесе, машина менен акырын үйдүн жанына келип, үйдүн жанына келген жок, болбойт. Бизди ууп калышы мүмкүн. Алар эртеле жатып алышат. Анда деген мындагы сактыкта кордук жок дегендей. Лучше алыс эле барып токтойлу, макулбу? Хорошо. Сен Эрмек, акырын барып, дарбазадан секирип туруп, сүйлөп чыгасың. Экөөбүз сразу барып машинеге салабыз. Кеттик. Үйдө баары тең күтүп атышат, уктуңарбы? Калганын бара көрөбүз. Андай бүгүн түнкү саат 12-де ушул жерден жолго алабыз. Уктуңарбы? Кечикпегиле. Хорошо. Кеттик. Мейли, давай. Кечикпегиле.
Kaske şaharga Bişkek'e etken yumuşta erten gel. Şaharga gittin, gelbeyt bugün. Erten. Ay, gel olsun, yoktu atmayın, bas gel. Erten gel, ay, erten gel. Bas, erten gel. Elimdi göreyim, şununla gelip de cepte yaptı. Uşu akşam gelesi var, taçada elimdi göreyim, girip çıkıp açın. Koyçu, koy ver dostum. Erten de sülüşpödük be, dayar emesmin da. Жоқ эми жүрчүгүм. Dayar emesmin men, erten. Жоқ, Давай. жоқ, dayar emesmin men. Кармагыла. Dayar emesmin. Эчтеке эмес жүрчү. Erten de sülüştük ko. Giyimlerin. Кийимдерден аласың, жүрчү. Жүрчү. Жоқ, жоқ, bara albayım.
Ey. Ey. Emne? Tuğra. Gelin ap geldik. Ne? Kursağın açtı. Nyam. Jeysin mi? Gir. Isık sarp içesin. Gir. Karpa. Gir. Амансыз ба Козуке? Салима, кел. Жакшысыңбы? Жакшы. Ушул машина оңдош үчүн жасалган окшойт я. 10 жылдан бери ушу жерде турат я. Же жылганын көрбөйм. Кана? 5 жылдан бери же сиз астынан чыкпайсыз. Аягыңызды сылап сыйпагандай эттим эле. Аябай карайсыз да сүйүп калгандай. Туура айтасың. Мен бул машинаны биринчи көргөндө эле сүйүп калгам. Бул машинаны 1978 жылы менин атама мыкты малчы катары обком биринчи секретары өзү тапшырган. Анда таштандыга ташташ керек турбайбы, Жок, Салима, бул машина бизди карытат. 78. Мен анда 2-де болчумун. Мен 18'de болчумун. Анан аскерге кеттим. Көрдүңбү сенин кошунан кандай динозавр экенин? Сиз жап-жашсыз. Сиз мага жага. Козуке. Мен бүгүн кеч келем. Балдарыма көз болуп коесузбу? Макул, Салима. Балдарыңдын жанында болом. Рахмат. Ой, Сапар. Сен эмне тарткансың? Чачы. Карачы, кандай жакшы тарткансың. Эми мен көргөзүп берейин сага. Туура, чачын жакшы тартып турсуң. Чачы көп, бул кулагы чоң. Мына көрдүңбү? Бияка буту кетти. Көрдүңбү? Экинчи буту. Анан кийин чоң киши тартасың. Могу жерге бир колу. Бул суу алып келгени кетти. Көрдүңбү? Козубек байке, мага гүл тартып бериңизчи. Сага гүлбү? Мейли, тартса тартып берейин. Кана тартып көрөлчү. Кана тетиги калемди алайын, Мына калемди алайын. Шапка, чачы, шапкасы. Жакшы. Тарта бер. Биз азыр гүл тартабыз. Ал дегенде карапасын тартабыз. Шапкасы. Бул карапасы. Мынакей мындай. Козубек байке, не силердин аты бар? Козубек. Билбейм. Балким кичинекей кезимде коз окуш болсом керек да. Биз сүрөт тартып аттык эле. Келгениң жакшы болбодубу? Мен кетейин анда. Жок, Козуке. Токтоңуз. Тойдон келген эттен уступ кетиңиз. Бермет, кагыздарды жыйна. Дасторкон жайала. Калачы апа, буну мен тарттым. Азамат, сон тарткан турбайсыңбы? Азаматсың. Азыр, Козуке, мен азыр чай коюп даярдайын.